Кыргыздар курултайды качан чакырган ата бабаларыбыз? Качан гана экстренный моментте, же бирөөлөр кол салганда, же жер которгондо, же бир кандайдыр бир чоң политический вопрос чыкканда чогулган. Мен бүгүнкү чогулушуңуздарды ушундай деп ойлоп келдим эле. Значит, демек, бүгүн ар бир адамдын жүрөгүндө баткен турат. Ушул акыратта маселе козголсо керек деп ойлодум эле да. Курултайда кое турган маселе менин оюмча, мен баткендик катары сиздерге айтып атам. Менин оюмча, баткенди оңдомой сайын кыргыз оңдолбойт. Жолдоштор, бийекте силер тынч мазза кылып отурасыздар. Неберени кучактап, бейкабар. Алар мына нече жылдан бери качан бомба түшөт экен, качан атып кетет экен, качан өлтүрүп кетет экен. Мен канча жол иштеп жүргөндө баткенде кыдырган, кыздарды ушундай тутуп алып тажиктер кыйнаганны. Баягы Мадмаров айтып аткан жер ошо мезгилде зарыл болгон. Мен аны билем. Эгер ошо жерди бербеген болгондо кыргыздар өтө албай калган бул жака. Вообще эле тоскоолдук чоң болгон. Бүгүнкү көз караш менен аны биз күнөөлөп атабыз. Мен Мадмаровду жактайын деп айтып аткан жокмун. Ситуацияны билип туруп анан кийин талдаш керек, жолдоштор. Урады силер бирөөгө кошулуп кетпей, көз менен көрүп келиш керек. Эгерде кимиңер баткен жөнүндө сүйлөөңөр келсе, барып көрүп келгиле. Анан ажыратасыңар. Мен бүгүн 80 бияка качып келген баткендиктердин жетекчиси менен сүйлөштүм. Ал жерде Айжигитов жакшы вопросторду көтөрүп атыптыр. Мен айтайын дегеним, бул жакта тургандар ушул баткен боюнча кандайдыр бир ой пикирлерди курултайда айталы деп атам. Пландаштырган нерселер аткарылабы, аткарылбайбы? Бүгүн эл көчөдө турат. Мына Бишкекке чейин келишти, аларчы кийимдери жок, халатчан келиндерди көрдүм мен. Ыйлаган боюнча акчалары ошол үйдө эле калып кеткен, успейт этпегени, ала алган эмес, эч нерсеси жок турат. Мына азыр гум помошторду жөнөтүп атышат, Ошол гум помошту жөнөтпөй туруп эле, ошол гум помошту бере тургандар добровольно эле, менин оюмча, кыргыздар жардам кылып берет эле. Мен бир пенсиямды бермекмин, мисалы үчүнчү. Ошол чек араны тосуп коюу боюнча, чечүү маселеси боюнча. Ал жерде менин оюмча солдаттардын ошо чек арага тизиш керек. Жөнөкөй үй турат мына жерде, тажик менен мына жерде кыргыз турат. Анан коркпой деле, көп эле жерде ошондой коркпойгонан кийин. Бул жерде солдат жок болсо, 5-6 солдат турса, 5-6 солдат бир айылды кайтара алабы? Элге курал берип, ошо жерде жакшынакай жигиттер бар, эркектер бар, 70-80ге киргенге чейин атала тургандар бар. Ошолорго эмне себептен куралды берүүгө болбосун? Ар бир адам коргонуш керек да. Таш менен коргонобу, таяк менен коргонобу. Мына өлүп калышты. Канчалаган адамдар 2 жылдын ичинде өлүп калды. Балдар жетим калды. Биз бүгүн эң бир оорчундуу маселе баткен жөнүндө гана сүйлөшүбүз керек. Менин оюмча, калган нерселер второстепенный деп коет орустар. Экинчи маселе бул. Дегенде биз өзүбүздү Кыргызстанды ушундай бир эмеге келтирип албасак,